I know the queen is in here somewhere. Арылардын ханышасы ушул жерде, бирок аны табабызбы жокпу билбейм. Ник 15 жылдан бери бал ары багып, балын түштүк Уэльсте сатып келет. Бирок ал көйгөйлөргө туш болууда. Өткөн жылы анын арыларынын көбү кырылып калган. It's just a bit of an unknown, really. Чынын айтсам, мунун себеби белгисиз. Быйыл кыш мезгилинде бал арылардын дээрлик 75%-ын жоготтум. Уялардын баары азыкка толгон болчу. Ошентсе да арылары азая баштады. Алардын көбү январь-февраль айларынан аман чыгышкан. Андан кийин эле жок болуп кетишти. They were just sort of vanished. Bees gather what they need to. Арылар бал жасоо үчүн керектүү заттарды гүлдөрдөн чогултуп, кийин аны кышында жешет. Биз жеген балды алмаштыруу үчүн көптөгөн балчылар аларга кошумча тамак аш, негизинен шекер менен суу беришет. Бирок илимпоздор мындай азыкта бир маанилүү элемент жок экенин айтышууда. Арыларга 15 жыл бою ар түрдүү азыктарды берип, изилдеп келген окумуштуулар акыры негизги элементти табышты. Ал зат стирол деп аталат жана ал буга чейин балчылар берген кошумча азыктардын курамында болгон эмес. Оксфорд университетинде Дженнифер сыяктуу окумуштуулар арылар үчүн атайын азыктарды иштеп чыгууда. Адамдар сыяктуу эле арылар да дени сак болуш үчүн түрдүү азыктарга муктаж. So we're putting lots of different ingredients. Биз белок, майларды аралаштырып, арылар үчүн түрдүү токушторду жасап жатабыз. Максатыбыз кайсынысы аларга жагарын, кайсынысы пайдалуу экенин аныктоо. And then there's a zip that goes around to keep them out. Мында профессор Жеральдин Райт арылардын ден соолугун чыңдоо үчүн жаңы азыкты сынап көрдү. Hello, girls. Hello. Стирол кошулган азык менен тамактанган арылардын ден соолугу кыйла жакшырып, ушул сыяктуу жаш арылардын саны 15 эсеге көбөйгөн. Илимпоздор бул ачылыш дүйнөлүк азык-түлүк коопсуздугуна да өз салымын кошот деп айтышууда. Анткени арылар өсүмдүктөрдүн дээрлик 70%-ын чаңдаштырат. The work that we did here. Бул бал өндүрүү тармагында азык-түлүк коопсуздугу жана глобалдык чаңдаштыруу үчүн да ийри технологиялык ачылыш болуп саналат. Анын жардамы менен гүл чаңчасы жетишсиз шартта да бал арыларын багууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Демек кыш мезгилиндеги жоготуулар азаят деп үмүттөнөбүз. Эми бул ири масштабдагы сыноолордон өтүшү зарыл. Бирок Ник бул жаңы азык арылар үчүн жаңы келечек тартуулайт деп үмүттөнөт. Анткени алардан көп нерсе көз каранды.